Эриңиз сизди урушуп жатабы? Текинкор, бекерчи, жата бересиң, жеп жатар, жеп чыгарар деп урушуп жатабы? Анда ал учурда эриңизге түшүнүк керек. Эриңиз, сиз билесизби, кээде стресске чыгып калсаңыз, депрессияга чыгып калсаңыз, көп сүйлөп каласыз, көп бакырып каласыз, мээрим талап кылып каласыз да. Анын жобу мээрим махабат талап кылып каласыз. Ошол сыяктуу эле эркек киши да көчөдө көп кыйналды. Бизнес банкрот болду, көптөн сөз укту, бирөөдөн уруш жеди мисалы үчүн. Ар кандай ызычууларга себеп болуп, мээрим махабат мага бер дегени ал. Эркек дагы вниманияга муктаж, сиз менин вниманияга муктаждыгыңыз барлыгы сыяктуу, ал дагы муктаж ошол нерсеге. Көчөдөн көп кордолуп калды, бирөөдөн запкы жеп калды, кыйналып калды, үйгө келсе тамак даяр эмес, же бирдеке даяр эмес, ошонун себебинен сизди урушуп атат да. Бул бар нерсе. Эриңиз мээрим махабатка муктаж. Кийин кымбат арзандыгын айтпай калат, косметологиянын, сиз коюп жаткан помаданын табигыйлыгынын кымбатчылыгын айтпай калат. Эгерде сиз сулуу болсоңуз, өзүңүзгө карасаңыз, парасатты жагып туруп, керектүү жерде керектүү нерсени бере алсаңыз, урматтуу эже карындашым. Ошондуктан эриңизге мээрим махабат бериңиз. Ызычуу болуш шарт эмес, ага чейин берип туруңуз. Биздеги эреже жаш кызга үйлөнөбүз туурабы? 18 жашта, бул бойдок 25-30 жашта. 35 жаштагы кээде 20 жаштагы кызга үйлөнөт да. Арабызда ушундай, эркектер эч качан карыбайт, аялдар кичине эле жаш өтсө карып кал да. Эмнеге аял тез карыйт, жашыга үйлөн деп айта берет, билесиздерби? Билесиздерби? Ошо айтып жаткан сөздөгү эркектин дагы аялы тез карыйт негизи. Неге? Себеби ал ошол эркек үчүн да. Бала багат, кир жуат, күйөөсүнүн кызматын кылат, күйөөсүнүн бизнеси окшобой калса ага стресс болот, тамак кылат. Кыскасы үйдөгү иш, көчөдөгү иш бардыгынын негизинде аял киши тез карыйт. Муну моюнга алыш керек. Неге? Себеби ошо күйөөсү үчүн курман кылат да өзүн. Ошондуктан дагы эркектер көбүнчө жаш кыздарга үйлөнөт. Неге? Тез карыйт дейт да. Тез карышынын себеби дагы негизи өзү күйөөсү үчүн өзүн курман кылат. Курман кылган, өзүнүн нафсин курман кылган, өзүнүн каалоолорун курман кылган аялдарыбыз бар болсун. Кыргыз кыздардан айлана кетсең арзый. Кудайым колдосун, иштерин оңдосун, ар дайым жараткандын коргоосунда болсун. Себеби мен эркекмин, ушул жерде отурам. Азыр эжем мисалы бир тууган эжем каякта не кылып турат, билип турам, бирок ар дайым жанында боло албайм да. Мен эжеме 100% ишенем, бирок эжемди тегеректеп турган эркектерге ишенбейм. Бул маселеде ойлонушубуз керек. Эри сасык аялдардын кулагына күмүш сырга, эрим сасык, эримдин буту сасык, начкиси сасык, колтугу сасык, ажырашам деген аялдар дагы бүгүн кездешет да. Чанда кездешет, бирок ошондойлор бар. Сасыктарга айтарым, өзүңүзгө карашыңыз керек. Ал биринчи эркек сасык эмес, сиз өзүңүз сасыксыз. Кечирим сурайм. Неге? Себеби комфортто чоңойгон, баягы городская болуп, өзүнүн тазалыгын караган, өзүн караган, жатынынан баштап пешенесиге чейин баягы косметикасын туура колдонуп, туура таза жүргөн аялдын эри дагы таза болуп кетет. Себеби ал аял тартып кетет да. Көп учурда эркек кишиге айырмасы жок, кир самунда деле жуунуп жүрө берет, туурабы? Мен кече жакынга чейин кир самунда жуунуп жүргөм. Эми башкача самундарды жуунуп баштадым. Чындыгында ушундай. Айтайын дегеним, эркек кишиге айырмасы жок. Душка эле түшөт болду. А сизчи жарым саат күзгүн алдында отурасыз, 2 саат душта жуунасыз, дагы башкача бирдекелерди кыласыз. Мисал үчүн да, сиз өзүңүз магнит сыяктуу тартып алышыңыз керек эле эркегиңизди. 3 жыл болду, 5 жыл болду, эримдин колтугу сасыйт, мен ажырашам деп атам. Бул не деген сөз эми? Не деген сөз? 5 жыл сен караган жоксуң манын тазалыгына. Дауына сиңип кетиш керек эле да. Эркек киши ушундай үйдөгү атмосферага, үйдөгү жытка кадимгидей сиңип кетет. Сиздин жытыңызга сиңип кетет. Жыттар бири-бирине сиңип кетет. Ошондуктан да 40 жыл, 50 жылдан кийин ажыраша албай калат да адам. Бири-бирине өтө жытыгача сиңип кетет. Эркек киши өтө ушундай сасык, жытуу айырмасы жок сиңип кетет. Бирок аял тарбиялап алыш керек. Эркек киши жаш бала сыяктуу болуп калат. Билесиздерби? Турмуш курганга чейин, үйлөнгөнгө чейин шампунун айырмасын билбейт. Ошо аялы подарка кылат. Бул мен деген шампун экен, бул мужской экен деп, анан ошосуна сүйүнүп, ушундай экен да деп шампунда жуунушту баштайт. Айтайын дегеним эмне? Сасык экен, андай экен, мындай экен дебеңиз. Тазалыгына караңыз. Тазалыгына, күйөөңүздүн тазалыгына караңыз. Ошо балаңыз катары бала да тазалыгына караңыз. Суу ичсем дагы семирем деген аялдарга кличко кое баштайт да эриңиз. Ар семиз катын дейт, семиз катын дейт, семиз эркем дейт, семиз ханышам дейт, ар кандай кличколорду кое баштайт.
бири төлөгөндөн кийин, кичине убакыт өткөндөн кийин эркелеш маанисинде, кээде кекситип, какшыкташ маанисинде дагы эркек киши ар кандай тематикаларда сизге кличколорду коюшту баштайт. Чындыгында моюнга алыш керек, кээ бир аялдар суу ичсем дагы семирем дейт. Бирок моюнга алыш керек, эмнени? Сиз көп жеп коесуз, туурабы? Тие албайсыз нафсиңизди. Нафсиңизди тие албайсыз. Айдан айтып коесуз, паланча эчтеке жебейт, той жейт, толтура жесе дагы семирбейт дейт да. Сиз ар дайым 24 саат аны күзөтүп жүргөн жоксуз го, туурабы? Бир тойдо же бир маанекеде бир отуруп калдыңыз, эми көп жеп койду, ошону эле көрүп алдыңыз да. А так ар дайым анын жешин 24 саат көрүп жүргөн жоксуз да, туурабы? Ошондой экен, бир жолу көрүп алып ага баа бербешиңиз керек да. Депчи нафс тыйганды башташыбыз керек. Өзүбүздү караганды башташыбыз керек. Кыз бала учуруңузда эч ким кийбегенди кийип, эч ким жебегенди жеп, эч кимде жок косметикаларды кылып, мисалы, өзүңүз ушунчалык сүйөт элеңиз, карайт элеңиз да. Анан кийин көрдүңүз, турмуш маселесине эптеп берге тийдиңиз, эриңиз бүт болду, бар жокту кылып атат, көңүл тынч. Эми ким көрөт эле, кимге кылат элем деген түшүнүк пайда болуп калат. Кээ бир эжелерибизде, туурабы? Бардыгында эмес, кээ бир эжелерибизде. Анан каалагандай кеңири гамаждарды кие баштайт, 2 күндө чозулуп мындай түшүп кала турган гамаждарды кие баштайт, каалаган форманы кие баштайт. Кыскасы, мурдагы өзүн кароо, өзүн сүйүү жок да. Анан шылтоолорду изде баштайт, эки жактан жашоого бир келдик, неге жебешибиз керек, жешибиз керек, андай, мындай деген шылтоолорду өзүнөн өзү издей берет. Айтайын дегеним эмне? Эриңиздин кличко койгону эркелетиш маанисинде туура. Бирок кээде тамаша катары деп туруп бир нерсени айтып атабы, анда дагы балким чындык бар. Эконом кыл, жылына бир турса кий деп аялына эскерткен эркектер бар да. Бүгүн эконом кыл деп ич кийиминден, аялынын жешиден, ичишиден эконом кылып кысынтамын деген эркектер бар. Билесизби, ошондой эркектердин башы кандай болот? Бир машинасы авария болот, 500 000 акча жөнүнө чыгып кетип калат. Аялынан эконом кылат, бирок башка жеринен көбүрөөк, 10 эсе көбүрөөк чыгып кетет да. Аялыңдан акча аяба, апаңдан эч качан акча аяба, эжеңден бир туугандан акча аяба. Билесизби, алардан эконом кылыш бул башка жерден чыгып кетишиңизге себепчи болот. Экесе же тилаңыздан өзүңүзгө оору болуп, же башка бир нерсеге уруп чыгып кетет да. Неге? Себеби жараткан алардыкын кошуп сизге берди эле да. Сиз кыянат кылып, эконом кыл деп алардан кыстыңыз, эми башка жерден көбүрөөк кылып аш-шара кылып чыгарып койду да. Айтайын дегеним, аялыңыздан аябаңыз. Бир жылда бир турса кийиш деген не деген эми? Уят эмеспи? Туурабы? Кечирим сурайм, бул сөздө уят жок. Бирок айта турган сөзүм, эконом кылбаңыз. Эконом кылбаңыз. Эми өзүңүз эсепке алып көрүңүз. Өзүңүз күндө алмаштырасыз, туурабы? Эркектер күндө алмаштырат, мисалы үчүн. Күндө алмаштырат ич кийимди. Майкасын, ич кийимин күндө алмаштырат, таза кармайт. Аялыңызчы? Айына бир жума не кан келет, этеккири келет, туурабы? Ар кандай абалы бар. Аял киши ич кийимге өтө муктаж, өтө муктаж. Ошондуктан да билдирбестен себепсиз эле акча бере бер дегени, көп жерине акча керек да аял кишиге. Ошондуктан айтайын дегеним, бериңиз, аябаңыз акчаны. Аялыңыз зериктирбе. Сен тоюңда миңдеген атлас костюмдарды кийип алып, өзгөчө красавчик болуп, өзгөчө бешетиде келип, ЗАГСка сүйлөшүп алып, аренда кылган машиналары менен аны таң калтыра албайсың. Билесиңби? Бардыгы зеригет да. Бардыгы зеригет. Дүйнөдөгү кубулуштардан. Бирок эмне зериктирбейт, билесиңби? Кызыктуу адам. Ар дайым кызыктуу адам. Ал ар тараптуу кызыктуу адам да. Бир тараптуу эмес, ар тараптуу кызыктуу адам. Чыныгы красавчиктик бул кийген атлас костюмуңда эмес, ошону чечкенден кийинки фигурный телоңдан башталат. Сөз не темада кетип атканын түшүнүп турасыз да. Эркек киши семирбеш керек да. Семиз эркектен аял киши баары бир зеригишти баштайт да. Жок дегенде башка бирөөгө салыштырып көрөт да. Мына красавчик, мен эримди кара деген түшүнүк пайда болуп калышы мүмкүн. Бардыгында эмес, мүмкүн. Элибизде сөздөр аралап жүрөт, жакшы аялдын ери семирет деп. Да. Бул бар нерсе. Эч нерсеге кылдырбай койсо, сартан кечке иштеп атса, бул каймана мааниде айтылган, бирок ушундай эркектер бар, аялын көчөгө иштетип коюп, базарга чыгарып коюп, өзү сартан кечке жата берет да. Мындай эркектен аял киши 100% зеригет. 100% зеригет. Зериккенде бардык нерсе мындай жаман нерселер башталат да. Бул зеригиш өтө коркунучтуу маселе. Ал бардык жамандык кылганга даяр болуп калат да. Бул биринчи маселе экен, Ал эми экинчиден, акчаны өзүң тап, эркек киши. Аялыңды көчөгө чыгарба.
Аялыңды көчөдө иштетпе. Да, табиятына туура келген, садикте иштесин, башка мектепте иштесин, бирок эркектердин арасына тыгып коюп кызганышың бул албетте акмакчылык. Туурабы? Ойлонушубуз керек кылмасыңдар да. Акчаны өзүң тап, тирүүлүктү өзүң кыл. Башында договор ошондой болгон негизи, туурабы? Эркектин милдети көчөдөн сырттан нан таап келиш. Андан кийин үчүнчү маселе бар. Бул аманат да. Аманат. Билесизби, эркек кишинин кандай кылса кадыр барк көтөрүлөт, авторитет болот десеңиз, бул жоопкерчилик алганы сайын. Жоопкерчилик канчалык күчтүү алат, ошого жараша авторитет болуп кете берет. Деңгээли, мындайча айтканда, духу дагы ошого жараша көтөрүлүп кете берет. Эркек киши жоопкерчиликтүү болуш керек да. Семьяны жоопкерчилик алат, бизнесте 100 адамдын жоопкерчилигин алат, фирманын жоопкерчилигин алат. Кыскасы канчалык жоопкерчиликти көп алганы сайын ошончолук жоопкерчиликтүү болуп кете берет. Кудайым колдосун, ишибизди оңдосун. Сизге дагы, бизге дагы жакшылыктарды насип этсин. Айтайын дегеним бир маселе, ар бир жоопкерчилик маселеси да. Бир семьяда жоопкерчилик, семьяңыз сизди урматтай, сыйлайт, туурабы? Бир көчөдө жоопкерчилик адамсыз, акимсиз, мисалы үчүн, ал жерде жоопкерчиликтүү адамсыз. Сизди элдер тааныйт, урматтайт, келип учурашат, мисалы үчүн. Ошондой да мекендештерим. Кудайым колдосун, ишин оңдосун, ушул журт башчыбыздан Аллах ыраазы болсун, ал дагы колдон келишинче жакшы иш-аракеттерди күчтүү деңгээлде кылып атат. Ажоо башчыбыз бардыгыбыз тааныйбыз, бардыгыбыз сыйлайбыз, урматтайбыз. Ал эмнеге? Эмне үчүн дейсиздер? Себеби ал бүт элдин жоопкерчилигин мойнуна алган адам да. Туурабы? Ошондуктан айтайын деген маселе, жоопкерчиликтүү болуңуз, урматтуу эркектер, жоопкерчиликтүү. Какылдаган өрдөк болбо. Өрдөк адам үй бүлө маселесинде. Андан кийин үчүнчү маселе бар. Муну азыр жол катары айтам. Өрдөктүн окуясы бар да. Өрдөк күндө алтын жумурта коет экен. Алтын жумуртаны өрдөк төрөп бере берет, тууп бере берет. Хозяин алып аны иштете берет да. Күн сайын бирден жумурта келип турганы нафси тойгон жок. Нафсине канаат кылган жок. Бир нерсени айтып коеюн. Шүгүр кылган адам бир бурдан анга тоет. Шүгүр кылбаган, канаат кылбаган адам Россияны жарым берип койсоң дагы тойбойт. Дагы болсун дейт да. Шүгүр кылып өзүн токтотуп калыш бул негизги маселе. 4 четин алсаң, 4 четиге шүгүр кыласың. Кийин 5 четин үмүт кыласың. 5 четин дагы аласың, ишенесиңби, аракет кылсаң. 5 четинен кийин дагы бир машина, дагы Феррари, дагы бир үй, дагы бир кыскасы ошол нерсени алгандан кийин 1 айлык дозасы бүткөндөн кийин кайра башкасын каалай бересиң да. Адам өзүн токтотуп калганды билиш керек. Кыз темасында дагы бир кызга барат бала, кийин мотивация күчтүү болуп кетип, экинчисине, үчүнчүсүнө барат, ошол менен өзүн токтото албай калат. Адам өзүн токтотуп калганды билиш керек, үйрөнүш керек. Аны эч ким Саттар ака же Абдырашид ака келип үйрөтпөйт сага. Өзүңдү өзүң үйрөтүшүң керек ал нерсеге. Мен эмес, ал эмес, эч ким жардам бере албайт бул маселеде. Өзүңдү өзүң токтот. Анан бул дагы нафс той болсо, өрдөктү кел жарайын, өрдөктү ичиндеги жумурталардын бардыгын бир эле алып алайын дейт дагы. Бая эркек киши жумуртканы чөжөнү жарат. Жарса ичинен күндө ал бирден жумуртка батат, бирден туат ал. Не кылды? Намкөрдүк кылды дагы, жарды, караса бир эле жумуртка бар, бирок ар дайым келип тура турган жумуртканын негизги заводудан ажырады да ал. Эми күндө келип турчу жумурта дагы жок. Мен эмнени айткым келет? Эркектер бүгүн өзүн ташка, ашка, ар жерге уруп атат. Семьяны багайын деп, бирок өзүн карабай коюп атат да. Апалар дагы тамак салганда балама болсун, күйөөмө болсун деп туруп, этин бардыга салат дагы өзү кичинекей бирдеке жесе жейт, болсо жебейт да. Машина мисалы үчүн, машинанын үчүнчү мисал машина эле. Машинаңызды алдыңыз, бензин куясыз, өзүнү карайсыз, ходовой кетсе ходовойун карайсыз, бирок карабай эле жүрө берсеңиз, бир күн бүт мотор кетет, башка болот, бузулат, жок болот да. Эми ошол күндө таксилат кыла турган машинаңыз дагы жок, күндө келип турган акча дагы жок да. Ошол сыяктуу эле, урматтуу эркектер, апалар, суранарым өзүңүзгө дагы караңыз. Самолетко чыккан учуруңузда кокус аварийный ситуация боло турган болсо, биринчи масканы өзүңө таккын, биринчи абаны өзүңө бергин, анан кийин балаңа бергин дейт. Туурабы? 10.000 метр бийикте самолетте ошондой болуп атат. Айтайын дегеним эмне? Биринчи өзүңүздү караңыз, өзүңүздү сүйүңүз, өзүңүзгө ден соолугуңузга. Эртең өзүңүз карабай койсоңуз, почкаңыз кетет, жүрөк, давление, сахар бардыгы башталат, андан кийин семьяңызга дагы, өзүңүзгө дагы карай албай каласыз. И башкаларга жүк болуп каласыз. Ден соолук биринчи орунда, ден соолук болбосо бардыгы бекер. Бул маселеде мага эч ким талаша албайт. Врач болсун, психолог болсун, давление патолог болсун, стрессолог болсун,
Асманга чыгып кеткен окумуштуу болсун айырмасы жок. Эгерде бул маселеде менен эч ким талаша албайт, ден соолук биринчи кезекте. Жылуу носкилерди кийиңиз, жакшы бут кийимдерди кийиңиз, эркек киши ден соолукту жакшы караңыз. Жай намаздын калын арагында отуруңуз, мисалы үчүн. Айтайын дегеним, ден соолукту караңыз. Эгерде сиз өзүңүз токтотуп койсоңуз, семьяңыз бүт токтоп калат да. Сөз түшүнүктүү болду деп ойлойм. Келиндер, турмушуңузду сактап калыңыз, ажырашпаңыз. Биринчи турмуштан кийин экинчи турмушка мүмкүнчүлүк бар, жол бар. Бирок биринчи турмушта сиз көп ката кемчиликтерге кетиресиз. Бирок экинчи турмушта тажрыйбалуу болосуз. Мурда биринчи турмушта бир сөз айтса, дароо апаңызга чалып, апаңызга учат элеңиз, миңге коюп. Барат элеңиз, арзанат элеңиз, толтура сөздөрдү айтат элеңиз, күйөөм мындай деди, кайненем мындай деди дейт элеңиз. Эми бул сөздөрдү айтуудан мурда эл эмне дейт деген сөздү биринчи эстейсиз да. Экинчиге жол бар. Биринчиден ажырашкандан кийин экинчиге сөз түрдө жол бар. Экинчиге тийип кетишиңиз мүмкүн. Бирок биринчисин на 100% сактап калышыңыз керек. Биринчиди ар дайым сактап калышка аракет кылышыңыз керек. Биринчиден ажырашсам экинчиге тийип алам же өзүмдү эркин сезем деген бүгүн мечтат аялдар өтө көбөйдү да, кыйын болот. Действительно кыйын болот. Биринчиден ажырашкандан кийин экинчиге өтө кыйын болот. Да, жол болот, мүмкүнчүлүк болот. Сиз ойлошуңуз мүмкүн, азыр айтышыңыз мүмкүн, кээ бирөөлөр айтат, мен экинчиге тийип жыркадым. Ооба. Айтып турбайм, эмнеге жыркап атасыз? Себеби сиз тажрыйбалуусуз, себеби сиз көрдүңүз. Мурда кетирген каталарыңызды эми экинчисинде кылбай атасыз. Мурда күйөөңүзгө мындай мамиле кылганыңызда мындай жыйынтык болду эле, эми ошол жыйынтык кылбаш үчүн башкача мамиле кылып атасыз күйөөңүзгө. Мурда массаж кылбайт элеңиз, эми кылып атасыз. Экинчисинен ажырашсам уже өлүм дегендей түшүнүк бар да сизде. Экинчисинен кийин уже все мага деген түшүнүк бар. Биринчисинен сиз эркек эмессиз да, сиз түшүнүшүңүз керек. Эркек эмессиз, 4 жолу үйлөнүп 4 жолу ажырашып кеткендей эркек эмессиз сиз. Сиз аялсыз. Сиз аярлуусуз. Сиз биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү тийип ажырашканыңыз сайын ошончолук элдин көзүндө дагы, өзүңүздүн оюңузда дагы өзүңүз өлтүрө бересиз. Ошондуктан айтайын дегеним, биринчи турмуш. Өлсөм өлөм ушу менен деген түшүнүк менен, Подружкаңа гүл подарка кылба. Кыздардын арасында туулган күн болсун, бир кандайдыр бир майрамдык кечелер болсун, кыз балага гүл берет да. Кыз балага гүл алат. Бул туура эмес. Эри берсин, эркеги берсин, акасы берсин, укасы берсин, атасы берсин гүлдү. Бул туура эле нерсе, эркекке бергени туура эле нерсе гүлдү. Бирок мусор кылат ашыкча эле. Акчасына не стоит да, кызга гүл бериши акчасына не стоит. Эркектин бериши да анын эркек экендигин билдирип турат. Гүлүнө жараша баа берет, мисалы үчүн, туурабы? Ошо эстептир дейт, гүлдү алганга чейин, магазинге чейин мени деп барыптыр дейт. Ошондой сезимдер болот. Бирок бул кыз бала да. Кыз балага подружкасына гүл бериши жеке менин оюмча, андан көрө эсте каларлык бирдеке бер. Мисалы үчүн, эсте кала турган бирдеке бер. Ал носки болсун, ал мисалы шапка, шарф болсун, мисалы үчүн. Ар көргөнү сайын, носкини көргөнү сайын, анча-мынча жыттап эме кылганы сайын сени эстейт, мисалы үчүн, ушу подружкам берди эле деп, мисалы үчүн да. Айтайын дегеним, эсте кала турган бирдеке беришибиз керек, подарка бергенде дагы. Албетте, белек беришибиз керек, сүйүүбүз бири-бирибизге жогорулайт да. Сүйүү проценти жогорулайт. Ошондуктан бири-бириңерге белек берип тургула, бирок бергенде эртең 2 күн туруп анан мусорго кете турган нерсени бербегиле. Кыздар үчүн эң кыйын нерсе солуп калган гүлдү мусорго барып төгүп келиш да. Дүйнөбүздү маймыл каптап кетсе эмне болот, билесиздерби? Билесиздер, ар кандай тасмалар, ар кандай китептер жазылган, дүйнөбүздү маймыл каптап кетсе, жада калса маймылдан жаралдык деген адамдар дагы жок эмес бүгүнкү учурда. Атеист хорошо эч нерсеге ишенбейт, бирок маймылга ишенген, же малга, сыйырга ишенген. Мен Индияга Дехлиде болгонумда малдын, сыйырдын сийишин аңдып күтүп турат да. Эгер чишип койсо, богун алып үйүнө кирем деп чаптап коет. Кирген чыккан сайын мындан кирип чыгат да. Айтайын дегеним эмне, мекендештерим? Эгерде биз акылыбызды иштетпесек, бага ачуу келсе акыл кетет деген сөздөр бар. Аялдар темасында бир окуя бар, ошону айтайын деп атам. Кызганыч үчүн аял киши нелерге гана даяр эмес. Баягы көз ачыкка барышы, өзүнүн айызын ичириши, кан ичириши, булар жөн эле окуп калат да. Аял киши себеби бирөөгө магниттей байлангандан кийин бардык нерсеге даяр болуп калат. Эри үчүн, сүйгөнү үчүн, сүйүүсү үчүн. Бардык нерсеге күрөшүүгө даяр болуп калат. Бирок кийин сүйүүсүн эстеп алып күлөт да, мен ушундай кылып, ушу эркек үчүн депчи. Не окуя десеңиздер,
маймылдар падышасы бар екен. Маймылдардың падышасы жаш өткөндөн кийин, эми булар баары маймыл да, анын неберелери балдары бийликти такты талашып, аны куу берет экен да. Маймыл дагы жол жүрүшү дагы мол жүрүп эки жакты карап, жашаганын жер издеп көлдүн бир бурчунан анжир дарагын көрөт экен. Анжир билесиздер өтө пайдалуу, А, Б, В, С, К, Д, Х, М, витамини толтура эң пайдалуу полезный мөмөлөрдүн бири. Алмадан дагы, нактан дагы бардыгынан пайдалуу бул Бул анжир дарагы. Анжир билесиздер Туркияда өтө көп, Кыргызстанда дагы көп эмес, гектарлап эгилбейт, бирок ар кимдин огородунда 1-2 штуктан бар. Өзгөчө Баткенде өтө көп өсөт. Бул анжир дарагы. Анжир бизнеси өтө көп пайдалуу. Өзбек бир туугандар дагы азыр өзгөчө теплица кылып көбөйтүп аткан учуру, биз дагы аракет кылышыбыз керек анжирге. Анан маймыл анжир дарагын келип көрүп алып, анжир билесиздер бизде кичинекей эле өскөн варианты бар, а негизи анжир өтө чоң өсөт. Баягы банан сыяктуу, баягы палма сыяктуу өтө чоң өсөт. Муну мен бактарына кирип көргөнмүн, чоң өскөнүн. Анжир ошондой чоң өсөт да. Бул дагы маймыл дагы анжирди көрүп алып, үстүгө чыгып карап, анжирды неме кылайын, анжирдан жейин деп, жеп ошол жерде жашашты баштайт экен да. Анан карап турса бир күн ташбака сүзүп келип, ошол анжир дарагынын астына туруп калат экен да. Анан анжир таштайт экен. Анжир таштаса ташбака сүйүнүп жейт экен. Ушул процесс уланышты баштайт экен да. Анжир таштайт, жейт, күндө келип кетишти баштайт экен да. Ташбака сүйүнгөн, кубанган, бир-эки башканын үйгө калып кетет экен. Сүйүнүп ыраазы болуп, маймыл бир күн айтат экен: досум, кандайсың? Мен таштап атам анжырды. Кубанычтамын сен менен таанышканыма, ташбака деп ыраазы болуп, бири-бирине ошентип анжир бергенинин шылтоосунда достошуп калат экен. Жакын туугандардай болуп кетет экен да. Бир туугандай болуп, кол кармашып, учурашып, күндө ошол көлдү жээкте анжирди ешип, сүйлөшүп, ошентип жыргап бактылуу күндөр башталат экен да. Ошентип ойнойт, анжир менен урушат, көлдө сүзүшөт, ар кандай оюндарды ойношуп, бул экөө ошондой күндөр уланып, бирок үйдө турган ташбака эрин кызганычты баштады да. Эрин кызганычты баштады. Кээ бир күндөр келбей дагы коюп жатты, маймылдын алдында болуп. Ошондуктан кызганып, бул не кылды? Аял ташбака бир өзүнүн бакшы, көзү ачык бир танышыга барды, подружкасына барды. Ал дагы жакшы насаат айтабы? Эриң го дебейт. Болду, акчаны таштап кой. Керек болсо сүйлөбөй турган кылам, керек болсо жок кыла турган кылам дейт дагы. Берген нерсесине жараша насаатын айтат да. Сен үйгө барып өлүмүш болуп жат. Өлүмүш болуп жаткан учурунда күйөөң келип сурайт дартыңды, проблемаңды. Ошол учурда сенин ооруңдун шифасы маймылдын жүрөгү экен деп айтасың. Анан процессти көрөсүң, жакшы болот бардыгы дейт экен да. Бул кубанып, сүйүнүп, ташбака эми асманга учайын деп чуркап, миңге коюп өзү жай басат билесиздер. Мындай мотивацияны алгандан кийин 100гө коюп келет да. 100гө коюп келип өлүмүш болуп жатып алат. Бир учурда күйөөсү келет. Күйөөсү келип, оор абалда төшөктө жатканын көрүп, ташбака кайгырып, эки жака басып, ойлонуп, баягы меште отун жагып, от жагып туруп, ошол жерди күдөгөнчө, чокторун ойногончо аялынан сурайт экен: бул кандай кылабыз эми, не кылабыз, шифасы эмне экен мунун десе, табиптер келди, көрдү. Табиптердин айтуусу боюнча маймылдын жүрөгү мага дава экен, шифа экен дейт да. Бул дагы ойлонду. Досум, маймыл менен ушунчалык тууган дос болуп кетти, ака укадай болуп калды. Бул жакта аялы да. Аялым өлсүнбү, же досум өлсүнбү дейт да. Ойлонуп, маймылды тандайт дагы, барып, сүзүп барып, ташбака маймылды алдашты баштайт. Досум, түшпөйсүң ылдыйга. Түшкөндөн кийин мен жакта, менин үйүм тегерегинде өтө баалуу, анжирдан дагы таттуу тамактар бар, мөмөлөр бар. Анан жешиң керек. Үйүмдө сонун тамак кылып коет аялым. Анан дагы жешиң керек деп бардекени айтып, үйүнө алып жөнөйт экен. Үйүнө алып жөнөп кетип жатып, баягы ыйманы жол бербестен, билесизби, кээде бир арам ишти кылышка ниет кыласыз дагы, жолдо баратып, өзүңүздөн ойлонуп, токтоп, Кудайдан уялып, кой кайтайын дейсиз да, кайтып кетип каласыз. Кээде билесизби, досторуңуз менен бир күнөө иш кылганды ойлойсуз дагы, машинада бат эле сизди таштап кетип калса, өкүнүп ыйлап отуруп каласыз да. Ушул өкүнгөнүңүз күнөө үстүнө күнөө да. Бирок жарым жолдо күнөө ишке кылып кетишке баратып, бирок Кудай үчүн кайтып кетишиңиз бул сооп үстүнө сооп болуп эсептелет да. Бир эмес, эки сооп. Анан бул не кылды? Ташбака айтты ошол жерде: досум, мен сага кыянат кыла албаймын, аялым ооруп калган, маймылдын жүрөгү шифа экен, ошондуктан сени алып кетип жатамын десе, маймыл ошол жерден түшүнүп, акылын өзүнө жыйнап, ташбаканы бөрүбөлө туруп койсо болот, туурабы?
ташбаканын ташы бар, бул көтөрө берет деп ойлобоңуз да. Ташбаканын ташы ташбаканын өзүнүн теласына уланган болот. Ишенбесеңиздер, рюкзак этсеңиздер, китептерден карасаңыздар болот. Ташбаканын ташы телага уланган болот. Кыйналат. Дене кадимкидей кыйналат. Ошондуктан боло берет экен деп туруп чыгып сынып салбаңыздар да ташбаканы. Анан ошентип айткандан кийин акылын жыйнады дагы маймыл: Ташбака досум, сен билбейт экенсиң, маймылдар жүрөгүн таштап кетет бир жерге кетип атканда. Менин жүрөгүм ошо анжир дарагынын үстүндө калган. Жүр кеттик экөөбүз барып алып келели дейт да. Анан Ташбака дагы сүйүнүп: бересиңби жүрөк десе, ооба берем, менде жүрөк көп, башка дагы жүрөк кылып алам деп. Акылсыздыктын айынан, китеп окугандыктын айынан, илим билим жетишпестиктин айынан, садда дил деп коет го. Садда экендигинин айынан Ташбака дагы лакмадай ишенди, кетти маймылды ээрчип алып. Барды, маймыл дарактын үстүнө чыкты дагы, баягы катып калган бир өзгөчө бир кезек окшош бир нерсени жүрөктөп өзүнө салып алып келди да. Ташбаканы алып келди. Аялына берди жүрөктү, бул жүрөк болот деп. Ташбака ишендирип, аялды жүрөгү маймыл досумдун жүрөгү деп берди. Аял жакшы болуп кетти, сүйүндү, кубанды. Бирок маймыл алыстан карап туруп, экөөнүн бактылуу болуп жатканын карап туруп, дос дейт да. Бул окуя Ташбака менен маймылдын окуясы, өзгөчө окуя. Бирок билесиздерби, бул азыркы реал жашообуз да биздин. Аялдын кызганычынын аркасынан не болуп атат азыр, не деген түшүнбөстүктөр болуп атат. Кээде аял киши эри кыянат кылганын сезип калса, телефондон бирөөнүн жазышканын билип калса, бир кылам деп туруп барып башка эркек менен жатып, мурдагы сүйүүсүн эстеп, ошо сүйүүсүн издеп тауып барып кыянат кылып бир кыламын деп, анан чачтарын байлап алып сүйрөп, өч аламын деп эркек киши аны өлтүрүп койгон учурлар болуп атат кадимкидей. Болуп атат. Страшный окуялар болуп атат. Айтайын дегеним, аялдын кызганычы өтө көп нерсеге алып барат да. Телефон чукуласа болбойт, эриңиздикин чукулабаңыз. Сиздикин чукуласа болот, сиздикин дагы чукулабаш керек. Телефондо эми издеймин десе табат баягы. Керектүү нерсени табат. Ошо өзү ойлогон күмөндүү бирдекени ойлоп табат. Анан кыздарга алтын кеңешим эч качан соцсет колдонбоңуз. Өзгөчө TikTok, анан Instagram. Ошо эки сайтты эч качан колдонбоңуз. Сүрөтүмдү для себя, досторум үчүн, подружкам аяк буяк дешиңиз мүмкүн, бирок көрөрмандардын 90% эркектер да. Чилекейи аккан, каны кайнаган, бойдогу эркектер болгондо дагы бир жерден зордоп таштайм деген эркектер да. Лайк басат, нравится басат сиздин сүрөтүңүзгө, судьяга барып түшөсүз, аягыңыздан түшөсүз, биягыңыздан түшөсүз, жарык жерде түшөсүз. Билесиз өзүңүздүн рожаңыз кандай, кожаңыз кандай, косметикасыз кандайсыз, эртең менен турганда кандайсыз, өзүңүздү жакшы билесиз, бирок ошо судьяда өзгөчө периштесиз да. Нравится басат, класс басат, ошо бассын деп коесуз да. Бассын деп коесуз. Подружкалар көп учурда бири-бирин көрө албайт. Нравится баспайт. Эркектер басат көбүнчө. Ошо көбүрөөк чечин дегени да, дагы башка судьяга бар дегени, дагы көбүрөөк өзүн көрсөт дегени, көбүрөөк реклама кыл дегени. А судьяга барганы күйөөсү дагы билбейт өзү. Жума окуп жүргөн болот ал учурда. Аял судьяда жүрөт. Айтайын дегеним эмне? Аялдын кызганычы өтө коркунучтуу. Эркекти көп учурда өлтүрүп салышы мүмкүн. Эркек көтөрө албай калат да. Эркек көтөрө албай калат. Аял киши кызганыч маселесинде көп нерсеге даяр да. Анан азыр алдамчы эркектер өтө көбөйгөн. Кыздарды эптеп, алдап, пайдаланып, акчасын алган эркектер өтө көбөйгөн учуру. Этият болуңуздар эже карындаштарым. Сүйүү деп, күйүү деп, девушка парень деп, эң сизди сүйгөн эркек дароо үйлөнөт. Жүрө берет лапшик болуп, лапшаны илип турабы? Үйлөнөт дароо. Анан эрге тийгис келген кыз дагы кыса турган жерин, турабы? Айтканын кылат мисалы үчүн. Каалаган жерде жүрбөйт, каалаган мамилени кылбайт, таштап кетишке любой время даяр болбойт мисалы үчүн, турабы? Разы болот, намкөрлүк кылбайт, башка балдарды издебейт мисалы үчүн. Ошондуктан айтарым, дароо үйлөнүш керек да. Бирок дароо үйлөндү го, дароо үйлөнөт экен го деп туруп дагы түйүп албаңыз да. Ата-энеси билсин, сиз ата-энеңиз билсин. Ушундай жашыруун никелер көйгөн учуру окуялардын биринде аял кишиге жолугуп,
Эми ал айтыптыр, эркек киши айтыптыр, не дейт? Аялга бизде туура келбейт, дароо аддеп жолго жүрө бериш. Биринчи жолугушууда эле колумду сурады дейт да. Ал жигит жакты красавчик экен, машинасы күчтүү, кийген костюму күчтүү. Көрсө костюму дагы, машинасы дагы аренда экен да. Ушундайлар бар, арендага берет, бар жокту. Анан мен дагы ыраазы болдум, тийишке ыраазы болдум дейт. Тийгенден кийин турмуш башталды. Турмуш башталып, жашоо башталып, күйөөм ошо башка өлкөдө болуп аткан окуя бул. Башка өлкөдө болгондуктан гражданство маселеси, башка маселеси ал ошол жактын өлкөнүн неме жараны болуп эсептелет. Жашоо башталды. Мен дароо тийип кеттим ага. Кийинчерээк сен атыңа кредит алайлы деди. Чоңураак кредит алайлы сен атыңа, анан машина алабыз, машинаны алып сатышты, бизнес кылышты баштайм мен. Калган акчалар, пайдалар менде тура берет. Калганында дагы машинаны оборот кылып сатып алып, бизнесибизди күчөйтөбүз деп плашман илип, аялга кредит алдырат. Кредит алдыргандан кийин машинадан дагы дарек жок, эркектен дагы дарек жок. Эркек каалаган ишин кылып жүрө берет, кредит мунун атында, процент өсө берет да. Айырмасы жок. Мурдагы красавчик баланын өзү жок. Мурдагы мамиленин өзү жок. Эми каалагандай мамиле, каалагандай адам. Ошого айланып калды дейт да. Андан кийин мен ажырашамын дедим, ажыраштым, аны сотко бердим. Ал башка өлкөгө чыгып кетти убактылуу. Мен ойлодум депорт кылып салды деп. Жок, депортат кылып тур, башка өлкөдө жүрүптүр. Кийинчерээк мен жашоомду оңдоп, кредиттен чыгып, жакындарым жардам берип, өзүмө келип калган учурумда кайра келип, мени күтпөгөн жерден унаасына салып алып барып, ошо токойго алып барып, нефть кадимкидей бензинди чачып туруп өртөп салды дейт да. Башкалар келип калгандыгына байланыштуу, жардам бергенине байланыштуу мен тирик калдым дейт да. Болсо мен өлүп кетет элем ошол жерде дейт. Айтайын дегеним, заманын сынчы эмес. Не деген окуялар болуп кетип атат азыр. Күн сайын ушул учур, ушул чак сиз көрүп атасыз мени азыр. Мен сизге сүйлөп берип атам, бирок ушул учурда не деген окуялар болуп кетип атат. Өзгөчө кордук, өзгөчө зомбулук туурабы? Айтайын дегеним, этият болуңуздар. Эже карындаштар, этият болуңуздар. Номериңди бер десе, почтаңды бер десе, көрүнгөнгө берип, көрүнгөнгө кичине байрак көрүнүп калса, жети жагы жабып калса эле көрүнгөнгө дароо таштанып, кармап каламын, пайдаланамын деп зыян көрүп калбаңыз эже карындашым. Тамам. Чолпонай аттуу кыздарга куттуктоом. Чолпонай аты өзгөчө байыркы кыргыздардан өзгөчө ысымдардын бири Чолпонай. Чолпон биринчи бөлүгү, экинчиси ай бөлүгү. Чолпон асмандагы эң жарык жылдыз, Венера планетасы. Өзгөчө ушундай кооз наамды берсек болот. Ай сыяктуу жарык, сулуулук, тазалык деген маанилерди билдирет. Чолпонай дегенде жалпы маани чолпон жылдыздай жаркыраган, айдай сулуу кыз дегени. Жарык алып келген, кээде багыт, кээде жол көрсөтүүчү чолпон кыз деген, терең маанини берет. Тарыхы бул ат байыркы түрк элдеринен келе жатат. Байыркы түрк тилдүүлөрдөн тарайбыз, бул аттын мааниси. Кыргыздар өзгөчө мурда билесиздер, айды карап, жылдызга карап, мисалы орозо айында айды караш маселеси, күндү качан чыгып, качан батат, ошого карап ооз жабыш, ооз ачыш маселеси кеткен. Ошондуктан айга, жылдызга карап маани беришкен. Айдай, ошондуктан айды дагы, жылдызга дагы карап көп маселелери чечилгендиктен не кылышкан? Ошого маанисинде жарык берсин, күн берсин, түн берсин деп мындай жакшы аттарды айга, жылдызга карап туруп коюшкан да. Мисалы ай, нура, ай, сезим, ай, керим деп мисал үчүн. Ошол сыяктуу эле аттардын бири бул чолпон ай. Ар дайым ай болсун, ар дайым тазалыктын ээси болсун, энеликтин, берешендиктин, сулуулуктун белгиси болсун деген максатта ата-энелер баласына элге жарык чачкан, жолу ачык, бактылуу көз тийбесин деген максатта чолпон ай деп ат коюшкан. Тилек максатта коюшат. Ал кыздар, чолпон ай аттуулар жумшак, боорукер, ички дүйнөсү бай, интуициясы күчтүү, сулуулукта, искусстводо жаркын кыздар болушат. Элге жарык чачыш маселесинде биринчи орунда болушат. Кыскасы чолпон ай асмандын нурун, айдын сулуулугун, тагдырдын бир жаркыраган белеги катары чолпон ай. Чолпон ай аттуулар бактылуу болсун. Чолпон ай аттуулар бактылуу болсун. Аял киши үчүн эң оор сөз семирип кетипсиң деген сөз.
өзгөчө эң кыйын учур, өзүнүн самооценкасы түшүп кеткен учур, өзүнүн депрессияга, стресске салып койгон учур, витамини жетишпейт, мээсине жакшы сөздөр жетишпей турган учур бул төрөттөн кийинки учур. Төрөттөн кийин тамырлар чыгып көгөрүп, курсак өзгөчө шишиги кете элек учурда эркек кишилердин көбү жакшы зарядтан, жакшы сөздөрдүн бериштин ордуга, мотивация бериштин ордуга тескерисинче күзгүгө келип алып сеники чоңбу, меники чоңбу, курсагымды кара деп аныкын шылдыңдап, төрөт бар эле. Төрөттүн курсагы кете элек, жыры кете элек, башкасы кете элек, айырмасы жок. Аны шылдыңдап, бардык сөздөрдү айтып, үстүнөн күлүп, бул аял киши үчүн өтө оор тиет. Ушундай аялдар бар, өчөшкө барып, баягы косметологко, баягы врачка барып туруп, дароо курсагын кестирип, тегиздеп алдырып салат. Кимге зыян болду? $5000 мунун өзүнүн чөнтөгүнө зыян болду. Экинчи ал сөз айтпай турган болду да. Айтайын дегеним эмне? Аялыңызга эң күчтүү мотивация, жакшы сөздөрдү, кеңешти, математиканы үйрөтө турган учуруңуз курсагында, боюнда бар учурда төрөттөн кийинки 2 ай. Ошондой экен, аракет кылыңыз, мээрим махабатты өзгөчө учурларда көбүрөөк бериңиз. Мен салыштыруу кылып атасыз, мына мыкты кайрына кылсам экен деп математикасын жаап коюңуз аялыңыздын. Аял дагы ушул башын иштетсин, себеби ал башын иштетип аткан учурда курсакка берет, балага берет. Бирдекесин сураңыз, көбүрөөк вопрос бериңиз, көбүрөөк сүйлөшүңүз, көбүрөөк кеңешиңиз. Неге? Курсактагы балага берет да ал. Китеп окуп атсаңыз ага да окуп бериңиз, анда башты иштетсин мисалы үчүн. Туурабы? Жомок окуп бериңиз, анда курсагына, баласына таасир берет кадимкидей. Ошондой экен да, аялга өзгөчө мээрим махабат бериңиз. Ушул учурларда, себеби өтө кыйналат ушул учурда аял киши. Сиз 1 килограммды 9 ай көтөрүп жүрүң, эмне болосуз? Ал 9 ай баланы көтөрүп жүрөт. Оңой эмес.